Men o'sha qo'llarimda mınandagı qayırıp, meliseler qayırıp, meni savaştı. Men meliseler şunday kılsa men kimge barıp arыздана? Menин önümde kimi koydu? Урматтуу мекендештер, биз азыр Ош облусунун кээ бир сотторунун, прокурорлорунун, укук коргоо органдарынын, кызмат адамдарынын, Папан, Төлөйкөн айыл өкмөттөрүнүн башчыларынын коррупциялык схемаларынын бетин ачып, коррупционерлерге бир нече жолу алданган, эзилген элдин оор турмушу жөнүндө сөз кылабыз. Карапайым эле 2007 жылы Абытова Сүйүмкан аркылуу ошол кездеги Папан айыл өкмөтүнүн башчысы Жанибек Муратовго 3000ден 10.000 АКШ долларына чейин берип, азыркы үй салып жашап жаткан жерлерине токтом чыгартып, кызыл китеп алып, ажыратып алышкан. Кызыл китептерди колдоруна берип, бирок коммуникация документтерин бүтүрөбүз деп, мам каттоонун кызматкерлери кайра чогултуп алып, бир адам арыз жазыптыр, китептериңер сотко кетти, процесс бүтсө аласыңар деп, алдап, ошол бойдон баардык жактан жок кылып, компьютерден да өчүрүп бербей коюшат. Кийин мам каттоонун кызматкерлери Орозматов Кочкорбайга жана Мирзакимовго барып, бул факт боюнча тил кат жаздырып алышкан. 2009 жылы Муратов кеткенден кийин ордуна келген айыл өкмөт башчысына дагы чогулуп, мурунку жер тилкелерин алалы деп, ага ар бири 2000-3000 АКШ долларынан жыйнап, жалпы 45.000 АКШ долларын беришкен. Ал дагы документтерин бүтүрүп берем деп, акчадан жок же документтен жок калтырат. Андан кийин мам каттоонун башчысы Үсөнов Кубат деген адам мен бүтүрүп берем деп 20.000 АКШ долларын алып, документтерди жасап жатып кайтыш болуп калат. Эзилген карапайым эл дагы документсиз калышат. 2020 жылы жаз айларында Абытова Сүйүмкан баягы биздин жерди Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысы Абдыкеримов Алмаз үлүш ээлеринен сатып алыптыр. Эми 4 сотигин 25.000 АКШ долларына сатып жатат. Келгиле акча жыйнап берип алып калалы. Мен 46.000 долларга 2 участок сатып алдым дейт. Эл дагы ишенип баа башы деп 5.000 АКШ долларын Абытова аркылуу Абдыкеримов Алмазга беришет. Акчаны алардын көзүнчө Абдыкеримов Алмаз өзү ошол жер тилкесине келип алып кетет. Арадан 1,5 ай өтпөй эле Абытова элди топтоп, Алмаз бул жерди Ихлас компаниясына сотигин 35.000 АКШ долларынан сатып жибериптир. Бошоткула деп жатат. Акчаңарды кайтып берет экен дейт. 13 жылдан бери ушул жерге 4 жолу акча төлөп эми жеттик. Өмүрүбүздө биринчи жолу жер тилкесин алып үй салып жашайлы десек, бул эмне кылганы деп эл баардыгы бошотуп берүүдөн баш тартышат. Чогулган далилдерге караганда жерди бошотуп бербейсиң деп Абытова Сүйүмканды Абдыкеримов Алмаздын бандит балдары келип, бычактап, уруп кетишет. Ошого да карабай баардыгы баш тартып, ал жерлерге үй кура башташат. 5 фундамент курулгандан кийин бир күнү түн ичинде келип, фундаменттерди түрттүрүп, жолдун чекесине чыгарып салышат. Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн рекеттери келип, үйлөрдү бузуп атышат. Элдин жерлерин адамдар тейлеп жүрөт. 2020 жылы күзүндө Абдыкеримов Алмаз жана анын подставной адамдары сатып алган карапайым элди жер баскынчы, алдамчылар деп сотко берип, алардын катышуусу жок эле чечимдерди чыгартып алышат. Абытова Сүйүмкандын жана башка адамдардын айтуусуна караганда, карапайым эл Жаныбек Муратовго арыз жазганда, ошол кездеги Ош областынын прокурору Айбек Турганбаев анын группалашы болуп, элдин арыздары каралмак мындай турсун, мыруунун башчысы аркылуу ошол кездеги тергөөчү, азыркы Ош ОИБнин тергөө бөлүмүнүн башчысы Абил Алимкулов кайра элге иш козгоп, коррупционер жер саткычтардын таламын талашышкан. Азыркы Ош областынын прокурорунун орун басары Мамыров Сүйүн Караевич Айбек Турганбаевдин орун басары болуп, азыр дагы мурунку шефинин иштерин жашырып келет. Бизге жеткен такталбаган маалыматтарга караганда, азыркы эл жашап жаткан жерлердин жарымы жалаң ушул чоңдорго бөлүнгөн экен. Алардын арасында Ош областык сотунун жарандык иштер боюнча коллегиясынын төрайымы Мадмарова, мурунку прокурор Айбек Турганбаев, азыркы прокурордун орун басары Сүйүн Мамыров, Абил Алимкулов жана дагы 2 аттары белгиси чоң кызматта иштеген адамдар экен. Бул сөздөрдүн чындыгы бар. Себеби эл жазган арыздар кароосуз калып эле, Алмаз Абдыкеримов жазган арыздар боюнча тергөө ушунчалык тездикте жүрүп жатат. Кээ бир прокурорлор, соттор, укук коргоо органдарынын кызматкерлери коррупционерлердин адвокатына айланышкан.
жарандык тартипте берилген арыздар элдин катышуусу жок эле кыска убакыттын ичинде соттор тарабынан чечимдер кабыл алынды. Ушуну менен биринчи бөлүм аяктады. Кийинки чыгарылыштарда коррупционер айыл өкмөттөрүнүн көчө тили менен айтканда чоң кызматтагы крышалары жөнүндө ачык сөз болот. Алардын ысымдарын атайбыз.